Социал-демократтар коалицияда ымалага келип иштей алган жок. Коалициянын натыйжасыз иштеши чечимдердин анда эмес башка жакта кабыл алганы улам болду. Бул туурасында Өнүгүү прогресстин лидери Бакыт Төрөбаев бүгүн парламент жыйынында айтып, алдыда түзүлүүчү коалицияга чечимдерди башка жактан эмес өз ара чечишүүнү каалады. Парламенттеги коалиция бузулганын анын лидери Канат Исаев жарыялады. Мындан соң Өнүгүүнүн лидери Бакыт Төрөбаев трибунадан сөз алып, анын тарагандагы себептерин айтып берди. Ал биринчиден конституцияны өзгөртүү боюнча сунуштар КСДП фракциясы тарабынан жоопсуз калганын билдирди. Биз факт менен жана аргументтер менен сүйлөшөкпүз. Конституцияны өзгөртүү боюнча демилге көтөрүлгөндөн кийин биз Өнүгүү прогресс фракциясы 2 жолу 15 беренеге 2 жолу кагаз түрүндө 15 беренеге сунуш бергенбиз. Андан эч кандай жооп болгон жок. 2 жолу фракция жыйын өткөздүк конституцияны өзгөртүү боюнча. Анарбек Касымовичти ушу фракцияга чакырганбыз. Келген жок. Мына ошол партнерство. Ошол урматтуу коллегалар, бизди угуп аткан сөзүбүздү кичине бир мындай анализ кылып, кичине бизди угуп, ошолбу? Андай болгон жок. Биз түшүндүк. Биздин оюбуз, биздин тилектерибиз эч кимге кереги жок экен деп. Бирок ага карабастан биз официалдуу түрдө бул жерде мен айткам, кайсы беренелерге мен макулбуз, биз кайсы беренелерге макул эмеспиз деп ачык эле айтканбыз. Төрөбаевдин айтуусунда алардын фракция өзгөртүлүп жаткан 29 берененин 26-сына макул, 3 беренеге каршы экендигин билдирген. Алар мамлекеттик кызматкерлердин укуктарынын чектелүүсү, прокуратурадан тергөөнүн алып салынышы жана коалициянын бузулушундагы тартиптердин өзгөрүшү. Төрөбаев ошондой эле коалициядан чыгуудагы себептер боюнча Өмүркуловдун айткандарына жооп кайтарды. Иса Шешенчулов айтат. Тиги эски мөөнөтү боюнча ошол статьянын негизинде булар макул болуп атат. Мен эстетип коет элем. Биринчи вариантында ушу эски мөөнөтү боюнча башкача болгон. Ал жерде толук бардыгы кылмыш иштер сот аркылуу эски мөөнөтүн аныктайт деген. Ошол сотко бербей эле ушул жөн тергөөчү өзүнүн укугун пайдаланып, ошо өзү бүтүрсүн деген ойдо болгонбуз. Кийин акыркы вариантта ошол эски мөөнөтү боюнча экоцид менен геноцид деген кирип калды. Биз ушунда айттык. Оор кылмыштуу статьялар бар. Ошонда киргизип коелу дегенде ошо экоцид боюнча керек дегенде кумтор маселеси чечилеби дегенде чечилет. Биз ушунда макул дегенбиз. Ошол срок давности боюнча биз эч кандай маселе көтөрбөй калдык кийин. Социал-демократтардын лидери иштешүү үчүн аракет кылбаганын, коалицияны бир да жолу жыйнай албай, конституцияны өзгөртүү сунуштарын кабыл албай өзүн билемдикке барды, деди Төрөбаев. Коалициянын тарашы экономиканын өсүшүнө жана өлкөдөгү туруктуулукка терс таасирин тийгизерин социал-демократтардын лидери айтты. Ага карабастан коалиция менен иштешүү мүмкүн эместигин Өнүгүүгө таарынычы конституциялык мыйзамдуулук комитетине талапкер чыгарууда экенин айтты. Конституциялык комитеттин төрагасы боюнча ушуну Шайназаровго бериш керек деп. Үчөңөр колдодуңар. Мен макул болгон жокмун. Эмне үчүн? Себеби депутаттардын мандатына ылайык пропорция кылып биз комитеттердин төрагасын билгөнбүз. Бизде 3 комитет алганбыз. Анан талашпадыңар деп ачык эле жерде. Анан кайсы коалиция болот ал? Ал коалиция эмес уже. Өмүркуловдун айткандарын Кыргызстан фракциясынын лидери тактап жооп берди. Комитеттерди бөлүштүрүү мезгилде премьер-министр СДПК фракциясынын мүчөсү эмес болчу. Ал компромиссный фигура болчу. Кийин СДПК фракциянын мүчөсү өкмөткө жетекчи болуп баргандан кийин, демек сиз төрагалык кылып атасыз жогорку кеңеште. Премьер-министр дагы СДПК фракциясынан болду. Ошого байланыштуу жоктон эми бир комитетти ары бери кылайлы. Мурункудан СДПКнын позициялары бир топ эсе күчөдү деген гана ойду айтканбыз да. Ошол себептен ал комитетти бергенге деле мындай жакшы эле негиздер бар болчу. Муну менен социал-демократтардын демилгесине сунуш берүү мүмкүн эместиги жана чечимге каршы чыкпай тургандар гана керек экенин көрсөтүштү дешет байкоочулар. Бурулай Сурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.